Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер бүгүн инсан аттуу телекөрсөтүүбүздөн белгилүү саясатчы, белдүү мамлекеттик жана коомдук ишмер маркум Мукамбаев Усуп Мукамбаевдин 70 жылдыгына арналган эскерүү кечесине орток боло аласыздар. Мукамбаев Усуп Мукамбаевич 1941 жылдын 28 январында Ысык көлдүн Ак Суу районуна караштуу Жолколот айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. 1958 жылы Каракол шаардык Киров атындагы орто мектепти бүтүргөн. 1958-60 жылдары айылда жардамчы чабан, темир уста болуп иштеген. 1960-63 жылдары Украинада жоокердик милдетин өтөгөн. 1963-68 жылдары Фрунзедеги Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалдык факультетинде окуган. 1968-1990 жылдары Улуттук коопсуздук комитетинде эмгектенген. Кыргыз СССРинин Улуттук коопсуздук комитетинин башкармасынын орун басары, Жогорку кеңештин 11-12 чакырылышындагы депутаты. 1991-1995 жылдары Кыргыз Республикасынын юстиция министри. 1995-1996 жылдары Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу комитетинин төрагасы. 1996-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы. 2001-2005 жылдары президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү. 2005 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин Аксакалдар соту боюнча президенттин толук ыйгарымдуу өкүлү. 2007 жылдын 24 июнунда мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, СССРдин ардактуу чекисти. СССРдин Кызыл Жылдыз ордени жана бир нече медалдары менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын даңк медалына татыктуу болгон. Үй бүлөлүү, аялы Мукамбаева Галина Алексеевна юридикалык илимдеринин доктору. Артында Гүлнара жана Динара аттуу кыздар калды. Белгилүү саясатчы айткан сөзүнө жасаган иши төп келген чыныгы атуу, өткөл кезеңде өлкөбүздүн өркүндөп өсүшүнө өзүнүн барандуу салым кошкон тажрыйбалуу жетекчи маркум Мукамбаев Усуп Мукамбаевич эгерде арабызда болгондо үстүбүздөгү жылдын 28 январында 70 жашка толмок. Усуп Мукамбаевич Ысык көлдүн Ак Суу районуна караштуу Жолколот айылында жөнөкөй эле колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Анын балалык чагы өткөн 20-кылымдын эң эле апат окуясы болгон миңдеген шаарлар менен кыштактардын кыйроосуна жана миллиондогон адамдарды өлүмгө дуушар кылган Экинчи дүйнөлүк согуштун учуруна туш келди. Бардыгы фронт үчүн, бардыгы жеңиш үчүн деген ураан алдында элибиз өзүнүн кажыбас кайраты менен эгин талааларында, шахталарда, завод-фабрикаларда эмгектенип, жеңиштин желеги көтөрүлүп, фашисттик Германиянын жеңилүүсүнө эбегейсиз чоң үлүшүн кошкон. Кан күйгөн согуш мезгилиндеги элдин жашоосу, адам баласы чыдай алгыс абалга жеткен. Жетип жетпеген көрө оокаттын азабынан ач жылаңач болгон наристелердин ыы басылбай, алардын кара курсагын тойгуза албаган энелердин абалы өтө оор болгон. Мындай кыйынчылыкты Усуп Мукамбаевич наристе кезинен өз башынан кечирди. Ошондуктан болсо керек, ал кичинекейинен боорукер, ар нерсени туура түшүнгөн баамчыл, ар нерсени алдын ала билген көрөгөч болуп өстү. Ата энем болсо ушунча ыраазы болуп, ошо агама жаш болсо да, кичинекей болсо дагы ошо эне атамдарга көп жардам берип, кичинекейин эле тиги мен ушу кызматкер болом, мен ушу кийин чоңойсом көп окуп, эне атама жардам берип, элиме, жериме кызмат кылам деген ушундай кичинекейин эле ушундай тилек айтчу экен. Деги эмгекчил деп мен эмне айткым келет. Андай мындан 50 жыл мурун биздин айылда баягы жаңы 4 комнат үйдү биринчилерден болуп, 10ду бүткөндөн, 10 классты бүткөндөн анан кийин балдарды организовать этип, өзү организатор болчу, балдардын баары сыйлап турчу. Анан бат эле армияга кеткенге чейин жакшынакай кылып 4 комнат баягы мансард менен салып коюп кетти. Армияда жүргөндө дагы анан Украинага служить этти. 3 жыл анда 3 жылдык болчу. Анан ал жерде да жөн жүрбөй офицерский курсуна окуп, анан ал жерден младший лейтенант болуп келди. Анан акыркы жылы ошо анда Фрунзе болчу. Фрунзенин келип, эне атама айтпай, юридический факультетке документтерин берип, экзамен өтүп, анан айылга келип атпай, ошончолук бир даже кишиге проблема создавать этпей, өзү менен өзү болуп, ал учурда эми чындыгында аябай честно өз күчү менен окуп, анан ушул даражаларга жетти да ошол университетти юрфагын диплом с отличием менен бүттү.
Усуп Мукамбаев өзүнүн эмгек жолун өз айылында жардамчы чабан, темир уста, башкача айтканда катардагы жумушчудан баштап жогорку окуу жайын аяктаган соң коомдук жана мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеп калды. Адис катары, чекист катары, юрист катары бул өтө жогорку профессионалдуу адам болчу. Ар дайым кол алдында иштеген адамдар менен сөз табыша билип, аларга мындай бир тарбиячы катары көп тарбия таалим берип, билим берип, ошол эле мезгилде мына юстиция системасында болбосун, коопсуздук органдарында болбосун, парламентте болбосун, дайыма мындай бир кандайдыр бир агалык, аталык да камкордугун дайыма көрсөтүп жүрчү. Усуп Мукамбаев 1986 жылдан тарта 1991 жылга чейин дээрлик жерик кылымга жакын мезгил бою улуттук коопсуздук тармагында иштеп, катардагы кызматкерден улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын биринчи орун басарына чейинки жооптуу кызматтарды аркалап турган. Жаш кадрларды даярдоодо да, жумушта болбосун, турмушта болбосун өздөрүнүн жолун табууга кеп кеңештерин аягын эмес. Бул кишинин алдында ушул жеке мен эмес, бир мындай поколение офицерлер тарбияланып өнүп өсүп чыкты. Кыргыз чекисттик кадрларын даярдоого, өнүп өстүргөнгө өзү көп көңүл бурчу. Бул киши эң оор участокко таштачу бизди. Эң алыскы тетиги региондорго жиберчү октан. Эң оор маселелерди тапшырчу. Эң ушундай баягы күнү түнү иштеп, убакытты көп талап кылган, энергияны, акылмандыкты талап кылган, профессионалдык, жогору профессионалдык деңгээлди талап кылган ошол жумуштарды жалаң ошол бул жигиттер кана көрөйүң ушулар кандай аткарат экен деп, наоборот бизди ошол мындайча айтканда сууга тыштачы да. Анан чабак билгени эсептеп чабак уруп чыгып кетчүбүз. Чабак билбегендерибиз ошо сууга чөгүп кетчүбүз да. Мына ошондой какой-то бир определенный бул кишинин баягы методикасы бар болчу. Ошол тандап электеп турган баягы электен өтүп баягы эле иш менен тандачы да бул. Кээ бир баягы биз так иштебей, мүмкүн туура эмес багытта баратсак, кичине жигиттер биякка жол биякта, биякты карагыла, бул маселени көтөрүп боорекин изилдеп көрсөңөр деп ушундай акылын айтып үйрөтүп көп жүрдү да. Усуп Мукамбаевдин өлкөбүздүн коопсуздук тармагына сиңирген эмгеги зор. Чалгындоо, контур чалгындоо операцияларды жетектеп, өзү алып барып, өзү ошол топту башкарып, бир топ ушундай операцияларды өткөрдү. Жеке Кыргызстан эмес, Кыргызстан ал кезекте Советтер Союзунун сыртында дагы жүргүзүлгөн операциялар, эми аналарды азыр деле айтууга болбойт. Бирок бир топ ошол операцияларды иш жүзүнө ашып, ошол баягы максатына жетиш үчүн бул кишинин салымы аябай көп да. Мына кийин биз да жетекчи болуп калдык, бирок ошонун баарын биздин эсибизде, жүрөгүбүздө калыптыр. Биз да ошону эмгиче өзүбүздүн баягы кызматтык жумушубузду эмгиче ошол бул кишинин ошол үйрөткөн эрежелерин эмгиче пайдаланып жүрөбүз да. Республиканын коопсуздук комитетинин Талас облусу боюнча управлениясынын башчысы болуп Усуп Мукамбаевич келди. Ошондо биринчи күндөрдөн баштап эле бул адамдын абдан уюштургуч, чарбага абдан тыкан экенин байкап калдык да. Себеби биз келгенде иштей турган жайыбыз, жашай турган квартираларыбыз, үйлөрүбүз даяр эмес, бир топ кыйын акыбалда болдук да. Анан Усуп Мукамбаевич бир аз убакыттын ичинде эле эл менен да жакшы мамиле кылып кетчү эле да. Бир аз убакыттын ичинде эле отура турган жайларын тактап алды, кызматчыларын жакшынакай тандап алды. Анан бир аздан кийин ошолорду квартира менен, транспорт менен иш кылып, барлык жагынан чоң кам көрүп, жакшынакай ишти баштады. Бул киши ишти баягы жакшы билгени, адам менен мамиле түзө алгандыгынын аркасында
ушу Талас областында КГБнын подразделениясы республика боюнча Союзда КГБга чейин жетип атак даңкы десек болот да, жетип чоң алкыштарга ээ болду. Юстиция министрлигинде министр болуп кызмат өтөгөн мезгилинде да ал окуу жайын жаңы эле бүткөн жаштардын арасынан бул тармакка билими, жөндөмдүүлүгү боюнча төп келишкен жаштарды тандап алып, кызматкерлердин катарын толуктап турган. Анын жаштарга болгон камкордугу оң натыйжаларын берип, мыкты адистер пайда болгон. Мукамбаевичте мугалим катары да аябай бааласа болот. Анткени 91-нчи биз университеттен бери 10 чактыдай бала алып келген да, юстиция министрлигинде. Ошондо айтты эле, жаңы багытта иштей баштап атабыз, ошон үчүн жаш балдарды алып келип атам, жакшы иштегиле деп. Анан өзү дагы абдан мындай акыл насаатын айтып, өзүнүн билимин бөлүшүп, анан адамгерчилик сапаты да абдан жогору киши эле. Усуп Мукамбаевич менен иштеш өтө жеңил болчу. Анткени билбеген нерсени келип сурасаң, министр болгонуна карабай, ошо жөнөкөй специалисттерге айтып түшүндүрүп берчү. Ал ошо жөнөкөй адистер менен түз байланышта көп иштешчү. Усуп Мукамбаевичтин адамдарга жасаган жылуу мамилелери жөнүндө анын замандаштарынын, кесиптештеринин, туугандарынын пикирлери өтө бийик деңгээлде экенине күбө болуп келебиз. Өзүнүн жеке адамдык сапатын алып көрө турган болсок, бир караганда өтө мындай каартуу, талапты катуу койгон жетекчидей сезилчү, бирок мындай алып караганда өтө боорукер, жумшак дагы, анан ушундай камкор дагы, ушундай жакшы киши болчу. Бул киши ар тараптан мындай өнүккөн, билим алган киши болчу. Мына ооруп жатып калганга чейин ал киши мен билем баягы өзүнүн профессионалдык деңгээлин дайыма жогорулатып жүрүүдөн эч убакта талбаган киши эле. Мен белгилеп кетет элем бул кишинин адамгерчилик сапатын, бул кишинин тазалыгын, бул кишинин акылмандыгын, жогору деңгээлде профессионал катары, накта чекист катары баалайм. Усуп Мукамбаевич мен айта турган, өтө басып айта турган нерсе, бул Кыргызстандагы бирден бир патриот, ичи таза, баскан жолу ак, ушундай жакшы жигит эле да. Анан кийин биз тууган болуп калдык. Менин бир тууган кудам болуп калды. Эми ошондо кандай деп айтсам, бир тууган ини тапкандай болдум. Ушу министрлерден биринчи болуп, өзү заявление жазып отставкага кеткен да. Ушу жаңылбасам главлет ошондо менюсун карамагына өткөн. Ошо главлет тарабынан бир кандайдыр бир публикация болуппу же публикация чыгарбайбы, бир токтом чыгып кетиппи, ушундай бир ситуация болгон да. Ошондо Усуп Мукамбаевич жоопкерчилигин мен алам деп, ошол жоопкерчиликти башка бирөөгө жүктөбөй, токтомду мен көрбөй калыптырмын, байкабай калыптырмын дебей, жоопкерчиликти мен өзүм мойнума алам деп туруп, өз ыктыярым менен кетип атам, арыз жазып деп, ошондо министрлерден биринчи болуп кетсе керек эле ушундай өз ыктыярым менен. Кезинде Жогорку Кеңешинин депутаты жана анын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы катары эл мүдөөсүн көздөгөн мыйзамдардын жаралуусуна түрткү берүү менен мыйзам чыгаруу бийлигинин калыптануусуна барандуу салым кошкон. Парламентаризм туруктуу орган болуп түптөлүп, профессионалдык парламенттин иштөө башташы Усуп Мукамбаев менен түздөн түз тыгыз байланышкан. Анткени ал мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы болгон. 95-жылдан 2000 жылга чейин. Мына ошол жылдары бизде парламентаризмдин, туруктуу иштеген парламентаризмдин негиздери түзүлгөн. Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышындагы депутаттар мыйзам чыгаруу жыйыны бир чакырылыштын мезгилинде 5 жылдын ичинде 13
кодекстерди кабыл алганбыз. Себеп 93 жылы конституцияны кабыл алгандан кийин конституцияга карама каршы келген мыйзамдардын баардыгын жаңылап кайрадан эгемендүү кыргыз мамлекети мыйзамдарды иштеп чыгышы керек. Анын ичинде кылмыш жаза кодекси, кылмыш кодекси, жанакы граждандык кодекс, граждандык процессуалдык кодекс, жер кодекси, токой кодекси, аба кодекси, аябагандай көп кодекстер кабыл алынган. Мына ушул жерде Усуп Мукамбаевдин мындай иштермандыгы, жагдайды туура түшүнгөндүгү, анан ишти уюштура билгендиги, мына ушул жактары менен мындай көзгө көрүндү. КМГ кодекси кабыл алынып, анда КМШ өлкөлөрүндө биринчи биз кабыл алганбыз. Ошол комитеттин төрагасы катарында Санкт-Петербургда ошол кодексти бүтүндөй КМШ өлкөлөрүнө үлгү катарында көрүнүп келген. Буларды жүзөгө ашырууда биринчи кезекте Усуп Мукамбаевичтен өтө токтоолуктуу, кыраакылыкты, уюштуруучулукту талап кылган. Кантсе да сыккан жетекчи бул маселелерди ырааты менен чечүүгө жетишти. Мына ушундай коомдо биздин мамлекетте Усуп Мукамбаевичтин өзгөчө бир орду бар болчу, жана биздин кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Айрыкча мына Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенде, көз карандыкка жетишкенде бул киши өзүнүн чечкиндүү аракеттери менен, чечкиндүү кабыл алынган чечимдери менен мына мамлекеттик бардык структураларды, мамлекеттик органдарды департизациялап, мурдагы партиянын мындай бир үстөмдүгүнөн кутултууга, Кыргызстанды эгемен мамлекет деп жарыялоого 90-жылкы 31 августта кабыл алынган, көз карандыкты кабыл алынган декларацияны түзүүдө дагы Усуп Мукамбаевдин ролу абдан чоң. Ал кезде курамдык жанакы сапаты мыйзам чыгаруучулардын аябай бийик болгон. Биз ошолордон сабак алганбыз. Ошол жогорку кеңеште Турдакын Усубалиевич, Абсамат Масалиевич, Бекмат Осмонович, Жамин Акималиевич, Мукар Шалтакович сыяктуу абдан мына Абыт Ибраимович, Доронбек Садырбаев абдан жогорку маданияты бар кишилер иштеген. Мен өзүмдү бактылуу сезем. Мен сыймыктанам, тагдырга ыраазымын ошол кишилер менен биринчи күндөн баштап алардын болгон тажрыйбасын алып калган. Усуп Мукамбаевичтин терең билимге сугарылган уюштуруучулук ишмердүүлүгү, албетте улуу инсандарга гана тиешелүү болгон адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү, кайсыл жооптуу кызматта болбосун ишин илгерилетип, алдына койгон максаттары ойдогудай чыгып турган. Ошону менен бирге иштин кызыкчылыгы үчүн кол алдындагы кызматкерлерге талаптарды катуу коюп алган, берилген тапшырманын аткарылышын көзөмөлгө алган жетекчи болгон. Законодательное собрание, решение по рассматриванию вопроса принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов законодательного собрания. Профессионал, юрист катары, акылман, таанышман, мамлекеттик ишмер катары көп кеңештерин мага айтат эле. Ушул коллегалык ишкердик гана байланыш эмес, адамдык дагы байланышыбыз болгон. Жогорку кеңештин биринчи чакырылышында экөөбүз чогуу депутат болуп калдык мыйзам чыгаруу жыйынына. Ошондо бир комитетке иштеп калдык. Бир комитетте иштеп, ал киши комитеттин төрагасы болуп. Ал кезде 2 депутатка бир машина берилчү. Кызматтык машина. 0010 деген машина тийген. Анан айтып калчу, Адахан сен жакшысың. Ары бери чапкылаганга жумуштарым көп. Мен эртең менен келем да кабинетте отурам, кечке чейин жумуш менен болом. Кечинде кайра жөө басып кетип калам. Жөө басканды жакшы көрөм. Ошол машинаны өзүң эле алып ал деп. Мына спикер болуп деле иштеди. Жөө жанагы эмелери, жандагы охрана балдарды артынан ээрчип алчу. Ал өзү жөө. Анан элде ушунчалык кыйын болуп атканда, ушунчалык тиги эл кыйналып атканда биз эмнеге тиги эме минишибиз керек. Өтө жөнөкөй экен да азыр карасам. Таза иштеп, таза жүрүп, айкөлдүгү, берешендиги, анан бир бизде дагы мен да мындай торговля системасында көп иштедим да, анан силер таза жүргүлө деп, иним болсо милицияда иштечи, силер тиги дүйнөгө кызыкпагыла, бирөөнү акча албагыла деп. Бул кишиде табиятынан берилген жупунулук,
же болбосо мындай бир мен төрага элем деп алга жолуна кетүүчүлүк, таптакырандай касиеттери жок болчу. Менимче жалгыз ушул Усуп Муканбаевич болсо керек, төрага болуп турганда дагы түшкү тамак мезгили башталганда чогуу түшүп, бир залда тамак ичип, анда бизде кезек менен ичет элек. Азыр фракцияда эле бөлүнүшүп атпайбы? Жок. Анда столдорго бөлүнүп отуруп, бүгүн кимдин кезеги, бүгүн ким төлөйт дегендей кылып тамашалашчубуз. Усуп Муканбаевич менен башында студенттик мезгилден бери эле тааныш болдук. Кийин үй бүлө күтүп баштаганда Усуп Муканбаевич мага күйөө жолдош катарында биздин свадьбабызда, тоюбузда кол коюп, анан кээде коркутуп койчу. Эгерде силер чатакташкан болсо, мен колуман отказ берем деп. Бул тамаша сөз катарында, негизинде биздин үй бүлөбүзгө болгон түз мамилеси. Ошондон улам биз өмүрүнүн акырына чейин чогуу жүрүп калдык. Көп учурда Бишкектин жогору жагына тоолорго чыгып кетип, экөөбүз бир машинада кетип калып, анан башынан өткөн окуяларды айтып, ушундай бир өтө жылуу сезимдер пайда болгон, ага инидей болгон. Кээ бир мезгилдерде кызматтан чарчап келгенде жумалдын арт жагында өзү эмнегедир өзүн оор сезип, күнүмдүк турмуштагы оорчулуктан качып, ошол турмуштун кирлеринен арылгысы келип, тоо жака чыгып кетет эле. Ошол тоодо кечке чейин басып жүрүп, өзү арылып, тазаланып, анан кайрадан жаңы дем менен жумушка кирет эле. Иш дегенде өзүн унутуп койчу да, баарын унутуп койчу. Первый очередь иштечи да. Анан ушу минибуста иштеп атканда бир жолу аябай жаман катуу ооруду, даже диагнозун кое албай койдум. Больницасына барсам, өңү сап-сары болуп кетип, анан иштеп атып, анан аябай ушу сап-сары болуп атып иштеп атасыз десе, ушунчалык ишин жакшы көрүп, иштегенде баарын унутуп калчу. Анча-мынча ден соолугу начар болуп калганына биз өзүбүз деле күнөөлүүбүз деп эсептейм мен. Ошол 35 курамдан турган депутаттар мыйзам чыгаруу себеп бир нерсе туура эмес болуп калса эле, же калемдери туура эмес берилип калса деле, же кагазыбыз жетпей калса деле, төраганы күнөөлөп эле жата берчүбүз. Ушул жактарына мүмкүн кишинин ушул токтоолугу менен таратылып кетчү мыйзам чыгаруу жыйыны таратылбай калгандыгында ушул Усуп Муканбаевичтин көрөгөчтүгү, дагы бир жолу айтам, өтө салабаттуулугу өзүнүн ролун ойноду. Парламентаризмдин ушул жаңы салтын, анын иштөө нормативдик базаларын Усуп Муканбаевич убагында калыптанды, жана ал кишинин жеке салымы абдан чоң болгон. Кыргызстанда ушу Усуп Муканбаевичке окшогон жигиттер көп болсо, биздин ишибиз дегеле алдыга жылып, турмуш оңолуп, элдин ынтымагы, достугу иши кылып, жакшынакай мамиле күчөп кетмек да. Турмуш деген ушундай экен, ал киши арабызда жок болгону менен, ал кишинин жаркын элеси, ал кишинин образы дайыма биздин көз алдыбызда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, СССРнын Кызыл Жылдыз ордени жана көптөгөн медалдарынын ээси Усуп Муканбаев өзүнүн ак эмгеги менен элдин жүрөгүндө улуу инсандарыбыздын бири катары калмакчы. Мамлекетибиз парламенттик башкарууга өткөн мезгилде Усуп Муканбаевдин инсандык мыкты касиети менен кесипкөйлүк бай тажрыйбасы, керт башынын кызыкчылыгынан элдин мүдөөсүн жогору койгон патриоттуулугу, учурдагы парламентарийлерге гана эмес, эртең эле алардын ордун басчу жаштарыбызга да чоң сабак жана үлгү боло алат деген ишеничтебиз.